Ушундай досуңуз барбы? Ал ар дайым ойлуу жүрөр эле. Керексиз жерде сүйлөчү эмес. Сүйлөсө, орду менен сүйлөр эле. Болбогон нерсе үчүн таптакыр ачууланчу эмес. Өзүнө таандык иш үчүн кимдир бирөөгө ачууланып, кек сактачу эмес. Оозунан жаман сөз чыкканын эч ким уккан эмес. Аябай айкөл киши болчу. Душмандарын кечирип гана тим болбой, аларга өзгөчө урмат сый көрсөтчү. Өзүн үч нерседен алыс кармачу. Баары менен жакшы маанайда болуп, эч ким менен урушпоого, ооз көптүрүп сүйлөбөөгө, арзыбаган иш менен алектенбөөгө аракеттенчү. Жактырбаган нерсеси жөнүндө таптакыр кеп кылчу эмес. Бирөөнүн көңүлүн оорутканды, артынан ушактаганды, кемчилигин издегенди жактырчу эмес. Жыйындын эң аягында сөз сүйлөгөн адамды да дилин төшөп угаар эле. Көпчүлүк чогулган жерде эл таң калган нерсеге ал дагы таң калып, эл күлгөн нерсеге ал дагы ууртунан жылмайып күлөр эле. Жалган мактоону жанына жолотчу эмес. Ар дайым салмактуу, сабырдуу жүрөр эле. Жыйындарда өзгөчө орундарга отурбастан, сүйлөгөндө жүзүн элге буруп, өзүн тыңдап жаткандардын жүрөгүн жибитип, көңүлүн өзүнө арбап алар эле. Үнү мукам, сөздөрү уккулуктуу, маңыздуу болчу. Дайыма жанындагылардан озуп кетпей, буттарын жерден жандуу көтөрүп, эки жагына жантайбай, бийик жерден түшкөнсүп, алга карай жүткүнүп, ойлуу, ишенимдүү кадам шилтээр эле. Жардам сурап үйүнө келгендерди куру кол кайтарчу эмес. Ар дайым күлүмсүрөгөн жүзүнөн нур төгүлүп турар эле. Кедейген багалдар менен бир дастаркондон даам сызып, алдына келген тамакты ылгачу эмес. Жупуну кийинип, өзүн көрсөткөндү таптакыр жактырчу эмес. Айтор ал жөнөкөй адам эмес эле, бирок жөнөкөй адамдардай жашачу.